Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен силерге бул чыгарышта Баткен шаарындагы валюта курсу менен тааныштырам. Бүгүнкү күнгө карата валюта курсу кандай болуп жатат, силерге бул чыгарышта толугу менен көрсөтөбүз. Бүгүн 20 май 2022 жыл. Биринчи силерге урматтуу көрүүчүлөр, ушул Капитал банктагы бүгүнкү күнгө карата валюта курсуну көрсөтөм. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, көрүп турасыздар, долларды сатып алуу 81 сом болсо, сатуу 82 сомдон болуп жаткан учуру. Ал эми рубльге келсек, 1.18ден сатып алып 1.30дан сатып жатат. Ал эми евро 85.50, 86.50 болуп жаткан учуру. Казак теңгеси 0.129, 0.198. Бул Капитал банктагы бүгүнкү күнгө карата курсу. Ал эми ушул Нургазиев көчөсүнүн аркы тарабында дагы Кыргызстан банк, андан ары Керемет банк, дал ушул эки банктарды да көрсөтөбүз. Сиздерге урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарышта мүмкүн болушунча толугу менен Баткен шаарында жайгашкан банктардагы курс валютаны көрсөтөбүз. Мына жерде доллар жана рубльди гана жазып коюптур. Айыл банкта доллар 81 сомдон сатып алып 82 сомдон сатып жаткан учуру. 1 сом 17 тиын рубльди сатып алып жатат, 1 сом 30 тиындан сатуу. Ал эми Керемет банк, Баткен шаарындагы мамлекеттик банкта бүгүнкү күнгө карата доллардын баасы 81 сомдон сатып алып 82 сомдон сатып жатат. Дал ушундай эле 1.18ден рубль, 1.25ден сатуу рубльдин курсу. 85ден евро 86 сатуу болуп жатат. Казак теңгеси 0.2, 0.200. Улантабыз Баткен шаарындагы Борборлук базарынын жанында жайгашкан Нургазиев көчөсүндө баратам азыр. Бизде алыстан көрүнүп жаткан урматтуу мекендештер, Россиядагы, андан сырткары чет өлкөдөн, Кореядан, Америка Кошмо Штаттарынан көрүп жаткан урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга Баткенден жалындуу ысык салам айтабыз. Баткен шаарын сагынгандар үчүн силерге шаарды дагы бир сыйра көрсөтүп кетейин. Бул жерде кран бар, бирок суу чыга элек. Круговой тарапта, Айлампа тарапта бизде Баткендин центринде банктар көп негизи. Эрска банк, Доскирдо банк, Компанион, Эко Исламик банк, бүт баары ошол Баткендин центри тарапта, Айлампа тарапта жайгашкан. Мен азыр ошол тарапка баратам. Албетте, мына көрүп турасыздар, Нургазиев көчөсү жолдун эки тарабына тең машиналарды ушундай коюп, негизи өзү тар көчө булчу. Пробка кылып салган. Жол коопсуздукту көзөмөлдөө органы, ГАИ кызматкерлери бир аз контролго алып койсо жакшы болот эле. Сиздерге көрсөтүп жатып, ушул эфир аркылуу сунуш берип кетем. Албетте, пробка болбосо шаардыктар үчүн ыңгайсыздык жаралбаса жакшы болот эле. Мындан ары урматтуу көрүүчүлөр, Чабарман каналына өзүңүздөр ар бир видеого комментарий жазып кетип жатасыздар. Биздин видео 3 күн 4 күндө бир гана чыгып калды эле. Мындан ары күн сайын сиздерге Баткен шаарындагы, Ош шаарындагы, деги эле Кыргызстандын аймактарындагы жакшы жаңылыктар менен сиздер менен бөлүшүп турабыз. Чабарман каналы бул тез кабар, белгилүү тез кабар YouTube каналынын Баткен облусу боюнча ачылган филиалдык каналы. Биздин негизги девизибиз жакшылыктын жалчысы, сиздерге өлкөбүздө болуп жаткан жалаң гана жакшы иштерди көрсөтүү менен алектенебиз. Мен азыр мына Доскирдо банкка келип калдым. Курсту айтып кетсек, долларды сатып алуу 81 сом, сатуу 82 сом. Ал эми евро 85 сомдон сатып алып 86 сомдон сатып жаткан учуру, рубльдин курсу болсо 1 сом 18 тиын. Демек, 1000 рубльиңиз 1180 сомду түзөт. Ал эми сатуу 1300 сомдун болуп жаткан учуру. Ал эми Доскирдо банктын жанында жайгашкан ол банк Компанион, доллар 81,
сатуу 82, бул жерде дал ушундай эле, бирок евро бир аз төмөнүрөөк экен, 85-500, ал эми сатуу 86-500. Рубль дал ушундай 1.18-1.30 болуп жатат. Биз жолубузду улантабыз. Мен жолдун бул тарабында Оптима банкты көрүп жатам. Оптима банкта бүгүнкү күнгө карата курс кандай? Бул жерде дагы эле ушундай эле. Доллар 81, сатуу 82, рубльдин курсу 1.18, 1.30 болуп жатат. Ал эми казак теңгеси 0.25, 0.205 сом. Негизи урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр билесиздер, казактын теңгеси бир аз сомго караганда бир аз эмес, кыйла эле төмөн жүрөт. Биздин Кыргызстандын сому өзүнчө бир керемет. Эч качан кунун жоготпойт. Сом күчтүүлүгүн ар дайым Орто Азияда күчтүүлүгүн кармап турат, өзүнүн кунуну жакшы кармап турат. Кудайга шүгүр, ушуга дагы Аллага чексиз шүгүр. Ушундай берекелүү Кыргызстан өлкөбүздө жашаганыбызга албетте шүгүр. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр жолдун бул тарабына өтүп баратам. Мындан ары айлампадагы банктарды көздөй барып, сиздерге толук көрсөтүп кете берем. Асылбек соода борборунун жанына келдим азыркы учурда. Бул жерде мына бул жерде так элде рейс алып атышат. Мороженое ачылып. Салам алейкум. Мороженое барбы? Мороженое бар. Жаңы ачылган окшойт бул жерде. Азыр. Да, могу местан карасаңыздар, рейс алуучулар рейс алып атат, сону могу жерде сууду чыгарып коюптур. Шаарда күн ысыган азыр жайдын мезгилинде ушундай жерлер аябай керектүү мезгил. Мына гүлдөрүн караңыздар. Кандай кооз. Мындай отурсаңыз көңүлүңүз ачылат да. Баткен шаарында ушундай жер бар экен дагы аябай жакшы экен. Мен жолдо баратып көрүп калдым банктарды. Бир мороженеңиз канча? Мороженое 20-40 кылып салып беребиз идишке. 20-40 сом атат бул. Бир салыңызча да бир көрөнчү. 20-25 30-50 сом кружкалары бар. Нолору менен, Бир дамын көрүңүз, Бир дамын көрөлү. Бизде ушундай урматтуу көрүүчүлөр, банктагы курсту көрсөтүп баратып, дал ушул жерде мороженое көрүп калып, мен дагы жылаабай калдым. Эң чоңу 60 сомдон кылып беребиз. Мындай украшениялар бар. Ой, чоң го бул? Бул мороженое караңыздар. Чоң. Мына ушул мороженое. Анын ичинде башыгы менен көрсөңүз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мороженое караңыздар. Асылбек соода борборунун алдындагы жаңы ачылган ушундай балмуздак сатуучу, эс алуучу жайдын мороженеси мына ушундай экен. Сиздер дагы Баткенге келгенде, Баткен шаарында болсоңуз, жайдын күнү ушул жерден келип, ушундай даамдуу, мындай сулуу көрүнгөн, жакшынакай көрүнгөн мороженое жеп эс алып кетсеңиздер болот экен. Биз бир мороженое жеп көрөлү. Мына караңыздар даамына. Жакшы. Мен жолумду улантам мындан ары. Мен мына компаньон Эко Исламик банкка келип калдым. Бул жерде бүгүнкү күнгө карата курстун баасы долларды сатып алуу 80 сом 5 тиындан болсо 80 сом 5, сатуу 81-5 экен. Ал эми рубльдин курсу 1.17, 1.30, евро 85-86. Бул Эко Исламик банктагы бүгүнкү күнгө карата курстун баалары ушундай. Так. Урматтуу чабармандын катталуучулары, урматтуу мекендештер, ар дайым биздин ар бир чыгарылышты көрүп, колдоо көрсөтүп туруңуздар. Биз сиздердин колдооңуздарга муктажбыз. Сиздер канчалык көп жакшы колдоп берсеңиздер, жакшы комментарий жазып, ой пикир жазып колдоп турсаңыздар, биз ошончолук
мотивация алып, мындан дагы жакшы видеолорду чыгарганга аракет кылабыз. Сиздерди жакшы жаңылыктар менен ар дайым кубандырып турабыз. Мен азыр Айлампага келип калдым. Баткен шаарынын борбору, Баткен шаарынын центри. Азыр эми алдыда мамлекеттик РСК банктагы бүгүнкү күнгө карата валютаны дагы көрөбүз. Негизинен мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, айырмачылык деле билинбейт анчачы. Бирок ошондой болсо дагы көпчүлүк элдин суроолору боюнча ар бир банктагы валютаны силерге көрсөтүп коеюн деп чечтим да. Канчалык кене маалымат алсаңыздар, сиздер үчүн дагы жакшы. Бүгүн Баткенде күн ачык, Кудайга шүгүр. Эртең менен бүгүн 20 май, эртең менен күн бүркөлүп, ала булут болуп, дагы жамгыр жагып келип турат эле, бирок негизи ачылып кетти. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул эркиндикти көрсөңүздөр, сиздер Баткен центрине келген болосуздар. Алыстагылар ушул деп түшүндүрүп кетейин. 2 күндөн бери мына Кадамжайда сел алды, кече күнү Лейлек районунун сел алды. Ушундай Кудайдын ушундай табият кырсыгы дагы ушундай көйгөйлөр жаратты десем болот. Мен өзүм Кадамжайда ошол селге күбө болдум. Унаа мен ошол жерде селдин арасында калып кеттик, бирок тилекке каршы эч кандай жабыркаган адам болгон жок. МЧСтин тез арада иштегендигинин натыйжасында, органдардын жакшы иштегенинин, гаилердин жакшы иштегенинин натыйжасында ошол селдин кесепетин жоюу тез арада жөнгө салынды. Ошентип мына Баткен шаарынын центрине да келип калдым. Тигиздер көрүп турган 3 кабаттуу имарат бул Баткен областык мамлекеттик администрациясы. Урматтуу президенттин өкүлү дагы ушул жерде отурат. Баткен районунун акими дагы ушул жерде отурат. Баткендеги областык мамлекеттик администрация. Ал эми мен силерге көрсөтөйүн деген акыркы точка мына ушул РСК банктагы курсту дагы көрсөтүп коем. Мына жакта жазып коюптур. Бүгүнкү күнгө караганда РСК банкта дагы долларды сатып алуу 80 сом 50 тиын болсо, сатуу 81 50 тиын. Ал эми евро 85 сом, сатуу 86 сом. Рубль 1.17 жарым экен, ал эми сатуу 1.30. Казак теңгесин бул жерде жазбаптыр. Бүгүнкү күнгө карата мамлекеттик РСК банктагы валюта ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул жерден жыйынтыктайм. Өлкөбүздө тынчтык болсун, амандык болсун. Валюта арындагында дагы олку-солку болбой, тынчтык эле болсун деп айтат элем. Доллардын түшкөнү дагы бир жерге зыян болсо, рубльдин көтөрүлгөнү бир жерге пайда болсо, кээде доллардын көтөрүлгөнү пайда болуп, рубльдин түшкөнү зыян болуп калып жатат. Ошон үчүн мен туруктуулукту гана каалайт элем. Бар болуңуздар, биздин канал менен бирге болуңуздар, ой пикир жазыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басып кетиңиздер. Көрүшкөнчө.